Гапыр Мадаминов 1996 жылдары чек арада жайгашкан түпкүрдөгү айылга мектеп салып, окуучуларына өз колу менен тамак жасап, курсагын тойгузуп билим берген жөнөкөй элеттик мугалим. Бүгүнкү күндө Бишкектен 1200 километр алыстыкта коңшу Тажикстан менен чек арада жайгашкан мектептен билим тарбия алган Гапыр агайдын окуучулары шаардын жапжаңы, мыкты окуу куралдары, технология менен жабдылган алдыңкы мектептеринде окуган окуучулардан ашса ашат, бирок эч да кем калышпайт. Бүгүнкүнүн дүйшөнү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Баткен облусундагы 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору, эл уулу, ардактуу Гапыр Мадаминов Умма Ислам журналына эксклюзивдүү маек курду. Гимназияны алыскы түпкүрдө ачуубуздун себеби билим сапаты мектепте ойлонтуруп койду. Таланттуу балдарды өзүнчө окутуу, таланттуу дегени жөндөмдүү жогорку даражада эмес, билимге умтулгандарыны максаты да 93 баштап даярдык көрүп, 3 жыл документациясыны даярдап, анан 96 жылы ошо мектеп гимназияны ачканбыз. Эми гимназия деп аты бийик болгон менен азыр мен Бишкек, Оштун гимназия мектептерини көрүп, өзүбүздүкүн гимназия деп аташка да тартынып отурам. Анткени айылдын мектеби жупуну өтө, бир партага кээде 3 окуучу отурат. Бирок ошондон бери алдан келишинче, колдон келишинче окутуп билим берип келатабыз. Жаралыш тарыхы ошондо. Ал жерде азыр 230 окуучу окуйт. Алгач ачканыбызда 60 эле. Мына ушунча жылдардын ичинде жалпы бүтүрүүчүлөрүбүздүн 95% Кудайга шүгүр жалаң бюджеттик орундарга өтүп келатат. Анын ичинде улуттук университет бар, Политехникалык институт бар, медакадемия бар, Манас, башкалар бар, ОШМУ, ОГПИ. Бирок биз сыймыктанганыбыз мына ошол бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 65-и медакадемияны алды бүтүп, калганы дагы окуп жатат. Бул 200 бала окуган мектеп үчүн чоң сыймык болуп эсептелет.